Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен Капар Кыдыралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Шакулова Гүлмейис эжейиңер. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшы, эң сонун. Анда эмесе, маанайыңар жакшы болсо, бүгүнкү сабакка даярданабыз. Калем, дептерлерибизди алып чыгабыз. Кыргыз тили сабагы 7 класс. Сабактын темасы сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби темасына кайтарым байланыш жасайбыз. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин билесиңер, алган билимдериңерди турмушта колдоно аласыңар, сүрөттөр аркылуу сүйлөм түзө аласыңар. Келгиле балдар, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин эске түшүрөбүз. Мурунку сабакта биз сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин өткөнбүз, анда эмесе эстейбиз. Жакшы, эстедикпи? Кеттик анда. Нурбек чоң шаарда окуйт. Сүйлөмдүн баяндоочу окуйт. Эмне кылат? Нурбек эмне кылат? Окуйт. Сүйлөмдүн ээси ким окуйт? Нурбек окуйт. Демек, балдар, сүйлөмдүн ээси сүйлөмдүн баяндоочунан мурда келет экен. Аны өзүбүз көрдүк. Анда эмесе карайлы андан ары. Нурбек кандай шаарда окуйт? Чоң шаарда. Чоң бул сүйлөмдүн аныктоочу. Ал эми аныктооч болсо, аныкталгычтан мурда келет экен. Аныкталгычыбыз анда кайсы сөз? Шаарда. Демек, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин көрдүк. Кийинкиге көңүл бурабыз. Окуучулар тапшырманы аткарышты. Келгиле. Окуучулар эмнени аткарышты? Тапшырманы. Демек, бул сүйлөмдө тапшырманы толуктооч болот. Эми карап көңүл буралык, балдар. Толуктооч өзүн башкарган сөздөн мурда келет экен. Демек, өзүн башкарган сөз кайсы анда? Сүйлөмдүн баяндоочу аткарышты. Демек, толуктоочту баяндоочу башкаргандыктан андан мурда келет экен. Биз өзүбүз күбө болдук. Кийинки сүйлөмдү көрөлүк. Быйыл жаз эрте келди. Быйыл жаз качан келди? Эрте. Эрте сүйлөмдүн бышыктоочу. Бышыктооч дагы өзүн башкарган сүйлөм мүчөсүнөн мурда келет экен. Демек, кайсы сөз башкарат экен? Сүйлөмдүн баяндоочу келди башкарат экен. Анда эмесе, балдар, сүйлөм мүчөлөрүнүн мындай тартипте орун алышы сөздөрдүн түз орун тартиби деп аталат. Эсиңерге келдиби? Эсиңерге түштүбү, балдар? Анда эмесе, берилген сүрөттөр менен сүйлөмдөгү сөздөрдүн түз орун тартибин сактап, сүйлөмдөрдү түзүп жибересиңер. Келгиле, биринчи сүрөттү көрөлүк. Экинчи сүрөттү көрөлүк. Үчүнчү сүрөттү көрөлүк. Жакшы, түшүнүктүүбү? Төртүнчү сүрөттү карайлык. Демек, жогорудагы сүрөттөргө сүйлөм түзүп, WhatsApp аркылуу эжеңерге жибергиле. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн түз орун тартиби сакталсын, балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.